Жогорку Кеңештин 8-чи чакырылышын эл аралык иштери коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 1-чи отурумуна кош келиңиздер. Баарыңыздарды куттуктап кетейин. Уруксат берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, кворум бар. Күн тартибинин долбоорлору сиздерге бардыңыздарға берилди. Күн тартибинин негизги катары добушка коем. Ким макул, ким каршы? Келиңиздер. Бир добуштан барды макул. Кимде кошумча алымча бар? Урматтуу депутаттар. Шарбек Кыдышаевич. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, саламатсыздар бүгүнкү жыйын катышуучулары. Менде Элдар Нурланович калуу тилегиле бардыңыздарды эшикиңиздер менен куттуктайм бүгүн 1-чи отурум. Сизден Элдар Нурланович жарыялап койсоңуз канча биздин комитетке депутаттар канча депутат кирди, ошону жарыялап койсоңуз, ошо кайсы фракциялар ошону толук билип алганыбыз оң болот эле. Себеби дегенде бизде материал жок экен. Ошону билип алайлы деген. Рахмат, Шарбек Кыдышаевич. Анда мен ушул биздин комитеттин курамын айтып койсом, Сулайманов Элдар Нурланович комитеттин төрагасы 5-чи округ, Атажанов Рысбек Исламович төраганын орун басары 2-чи округ, Садырбаева Жылдыз Эсенбековна төраганын орун басары 21-чи округ, Эсенаманова Чолпон Замирбековна төраганын орун басары, бул жерде жазылбай калыптыр, 17-чи округ. Рахмат. Аманова Бурул Кушбековна 2-чи округ, Аматов Жаныбек Жеңишбекович 3-чү округ, Бакасов Улан Болотбекович 30-чу округ, Белегов Адлет Чолпонбекович 29-чу округ, Карылбекова Мадина Карылбековна 16-чу округ, Кожокулова Гуля Акматкуловна 22-чу округ, Курманалиева Жылдыз Кочкаралиевна 12-чу округ, Ташиев Шайырбек Кыдышаевич 11-чи округ. Ушул биздин комитеттин мүчөлөрү буйруса биргеликте ишти апарабыз. Бул жерде дагы Алмазбек Акынжанов өзү да келиптир. Сизде дагы кошумча алымча болсо айтып койсоңуз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Элдар Нурланович. Биринчиден сиздерди ошол элдин элегинен өтүп депутаттык мандатты алып келишиңиздер менен куттуктаймын. Иш башыда жакшылыктар менен жүрүшүнө тилектешмин. Элдар Нурланович, бизде бир маселелер бар. Кыргыз Республикасы министр кабинети менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин ортосундагы Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту менен байланыштуу жакшыртуу үчүн Бишкек-Ош жолунда Нарын дарыясынын көпүрөнүн реконструкция боюнча гранттык макулдашы бар. Ушуну күн тартибине киргизип карап берсеңиздер. Ошону менен бирге аны бүгүн бюджет маселелери келди. Бюджет маселелеринде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына министр өзү отурат. Бул сиздер карай турган маселе бюджет маселелеринде жашыруун купуялык талап кылыш керек. Ошондуктан ошол бюджет маселелеринин күн тартибинин аягына карап берсеңиздер да, сиздер жашыруун болуш керек. Рахмат, ошол менен кошумча колдоо берсеңиз суранамын. Рахмат, Алмазбек Акынжанович. Анда жалпысынан биринчи күн тартибин добушка коем. Анан Алмазбек Акынжанович сунуштары менен ошо менен биргеликте. Урматтуу депутаттар, добуш берсеңиздер. Бардыгы макул. Биринчи маселеге өтсөк, 2025 жылдын 13 майында Лондон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарында КТСны кеңейтүү долбоору боюнча кредиттик макулдашууну Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Европа Бирлигинин Борбордук Азия үчүн инвестициялык фондунан берилүүчү инвестициялык грант тууралуу гранттык макулдашууну жана Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарындагы КТСны кеңейтүү долбоору
боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын атайын фонду Жашыл климаттык фондунан инвестициялык грантты тууралуу гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору чакырылгандардан суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай министринин биринчи орун басары Керималиев Жанбек Калканович. Келиңиздер. Урматтуу Элдар Нурланович, урматтуу депутаттар, сиздер көпчүлүк элибиздин добушун алып, кайра депутат болуп келишиңиздер менен куттуктайм. Биз абдан кубанычтабыз. Сиздердин алдыңыздарга кароого Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы ортосунда Ош шаарындагы КТС, канал тазалоочу станциялар кеңейтүү долбоору боюнча кредиттик жана гранттык макулдашуунун долбоорун жактыруу Кыргыз Республика мыйзамынын долбоору экинчи окууда сунушталат. Бүгүнкү күндө Ош шаарында Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган биринчи, экинчи фазасынын долбоору ийгиликтүү ишке ашырылды. Азыркы учурда Ош шаарындагы өндүрүштүк кубаттуулугу 80 000 куб метр куб күнүнө болгон саркындуу суулардын тазалоочу станциясынын экинчи комплекси 93% кубаттуулукта иштейт. Башкача айтканда, экинчи комплекстин жардамы менен саркындуу суулардын кабыл алуу жана тазалоо күнүнө 72-74 000 кубту түзөт. Ош шаары борбордук канализация менен 60% камсыз болсо дагы калктын калган бөлүгү социалдык объектилер жана башка саркындуу сууларды тазалоочу экинчи комплекс максималдуу кубаттуулук менен иштеп жаткандыгына жана толугуна байланыштуу борбордук канализацияга кошула албай жатат. Сунушталган долбоор Ош шаарында саркындуу суулардын тазалоочу станциясынын 1965 жылы курулуп, 1978 жылга чейин иштетилген биринчи комплексти модернизация жолу менен өндүрүштүк кубаттуулук күнүнө 20 000 метр кубтан 40 000 метр кубга чейин жогорулатуу каралган. Каржылоо шарты долбоордун алкагында каржылоонун жалпы каражаты 8,3 миллион еврону түзөт. Анын ичинен Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын кредити 4 миллион евро, борбордук Азия үчүн инвестициялык фонддон Европа бирлигинин гранты 3 миллион евро. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын Жашыл климат фондунун атайын фондунун инвестициялык гранты 1,3 миллион евро. Кредиттик финансылык шарт 15 жыл, анын ичинен 4 жылдык жеңилдетилген мезгил менен пайыздык жинин жылына 1% Евробор 6 ай. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 3 жыл. Урматтуу депутаттар, долбоордун максаты Ош шаарынын саркындуу суулардын тазалоочу станциясын андан өнүктүрүү артыкчылыктарын камсыз кылат. Долбоорду колдоп бериңиздерди суранам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сурооңуздар болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат, Жанбек Калканович. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Гүл Ахматкуловна, келиңиз. Сөз сизде. Рахмат. Элдар Нурланович, всех коллег приветствую, приглашенных, министров, представителей. Всем пожелаю больших успехов. Спасибо за сегодняшнее поздравление. У меня вот такой вопрос. Это у нас идет уже третья фаза, правильно? Третья фаза. Третья заключительная фаза. По первым двум вы можете коротко нам сказать, что реализовано и на что сейчас основное? Здесь у нас в проекте как бы написано, на что будет потрачено, но тем не менее, первые два проекта, как они были реализованы, насколько они успешны? Гүл Ахматкуловна, биринчисинде таза суу чыгарылды, биринчи фазасында. Экинчи фазасында канализациянын экинчи комплекси оңдолду. Бул үчүнчү фазада ошо биринчи компонент финансированиясын жүргүзүү үчүн 20 000 метр кубту көбөйтүү үчүн 40 метр кубка көбөйтүү болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул үчүнчү фазасында кетип атат. Здесь вот учитывалось о том, что город Ош – это вторая столица Кыргызстана, и численность населения растет, и объекты строительства. Сейчас город Ош очень хорошо развивается в этом плане. Это все вот будет учитываться, да? Или только на реабилитацию старых
новое что-то у нас. Я о новом вообще как бы здесь в Бул проекте не жерде увидела. сиз жакшы окуп калсаңыз, Окудум, бул жакшы эң да негизгиси увеличение. Ну, увеличение 20 насколько? миңден 40 миңге көтөрүлөт, тияғы 80 миң метр куб болот. Ошондо бул ошол реконструкция эмес, жакшыртылган болуп эсептелет да бул. Биздин Ош шаары үчүн бул жанагы баары кирген, канализация кирген, таза суу чыккан, бул кошумча болуп атат. Кошумча объекттер кошулат. Ошонун негизинде чоңойтулуп атат. Ну, видите, здесь предусмотрена модернизация старых сетей. Я поэтому и говорю, насколько это будет успешно, да, мы хотим все-таки, я еще раз говорю, город развивается. Вы анализ сделали, на сколько лет вперед и какая численность у нас города Аша будет расти? Эми биз Айыл чарба министрлиги суу чарбасы болгондуктан биз канча население көбөйөттү эсептеген жокпуз, бирок бүт 2-3 жылдан бери өзүңүздөргө жакшы белгилүү реконструкция эмес, бүт жакшылап атылат. Жакшы болуп атпайбы, ошонун себебинен болуп атат да. Эгерде так болсо, анда бул жерде Азамат Шадманов айтып берет. Ошол департаменттин Гулия директору. Ахматкуловна, если разрешите, я буквально добавлю. 3 фазы, действительно, вы правы. Первая фаза – это была реабилитация, реконструкция систем водоснабжения в городе Ош, плюс новые районы города Ош, которые не были охвачены, их охватили. В рамках второй фазы был реабилитирован и полностью, скажем, заново отстроен второй комплекс. Почему мы говорим второй комплекс? Второй комплекс, он рассчитан на 80 тысяч кубических метров, второй комплекс рассчитан был на 20 тысяч. И вот второй был реабилитирован и установлена новая система СКАДа. На сегодняшний день объем из города Ош выходит порядка 76 тысяч кубов на сегодняшний день. И вот он не успевает обработать. И вот первый комплекс сейчас будет полностью отреставрирован, отремонтирован. Но мы говорим о том, что 20 тысяч кубов мы увеличим до 40. Естественно, будет проектно-сметная документация, в которой будет проведен анализ, о котором вы говорите, с учетом на 50-летие вперед. То есть мы, в принципе, на 20-30 тысяч кубов с запасом будем брать в городе Ош. Нет, конечно, хорошо. Вот я не буду скрывать, вообще само соглашение очень мощное, да, но меня волнует о том, что вы говорите, вы только проведете анализ, а анализ уже должен быть давно. Нет, анализ проведен, это концепция, Но вы же говорите, а будет вот уже дело в том, что проектная если вы сметная мне четко документация. сказали, что в пределах следующие десятилетия, 20 лет, ожидается такой-то прирост населения, что это будет хватать у нас воды на каждого гражданина, который там будет проживать, и с учетом этой мощности и так далее, и так далее. То есть увеличение мощности. Я не буду скрывать, мне бы хотелось, чтобы в этих проектах всегда должен быть полный и четкий анализ с учетом мнения наших профессоров Академии наук. У нас целая академия есть. Вы не представляете, какую мощную работу они проводят. Если бы вы, исполнительная власть, четко сотрудничала бы с Академией наук, наверное, многие вопросы были бы сняты, честно скажу. И была бы полная картина. Если бы вы нам четко сказали бы, что вот мы ожидаем вот так вот, у нас рост и промышленности, и жилищного строительства, и так далее, сельского хозяйства растет с таким именно увеличением, да, на такой-то определенный процент, и этот проект, он будет охвачен буквально, и до какого времени он будет действовать. Тогда бы я четко хочу сказать, у меня бы вообще не было вопросов. Поэтому я надеюсь, вы мне дадите письменный ответ на ту информацию, которую я бы у вас запросила. Спасибо большое. Рахмат, Гулия Ахматкуловна, урматтуу депутаттар. Салтанат Абдулдаевна, сизде сөз. Саламатсызбы, Элдар Нурланович, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, 6-чы округ. Аманова Салтанат Абдулдаевна, саламатсыздар, урматтуу чакырылган жетекчилер. Бүгүнкү көтөрүлүп жаткан биринчи маселе, экинчи борбор болгон Кыргызстандагы Ош шаарындагы абдан көптөн бери актуалдуу болуп келе жаткан маселе болчу. Бүгүн 3-чү фазасына келип жетти. Мен де мурун сүйлөгөн коллегама да кошулат элем. Биринчи кезекте ошо сунуш иретинде сиздерге айтып кетет элем. Биринчи жана экинчи фазасындагы административдик территориалдык реформадан кийинки эки эсе чоңойбоду шаар. 18 000 гектар болсо, кийин 19 000 гектар кошулду да. Анан азыр стратегиялык багытта абдан көп жүздөгөн гектар жерлерге жаңы конуштар, ошондой эле өндүрүш объекттери курулган турат. Алардын баардыгына ушул саркындуу сууну тазалоочу станция керек. Ошондой эле үйлөр салынган жатат, ипотекалык багыттагы үйлөр.
ошого анализ кылып айтып кетесиздерби? Биринчи суроом, бул азыркы салынып аткан 3 фазасы бүтө турган болсо, ошол жердеги биздин курулуш тармагында проектке каралган объекттерди толук көлөмүн камтый алабы? Салтанат Абдуллаевна, сизден депутат болуп келишиңиз менен куттуктайм. Бул жерде 70 азыр эле айтып кеткендей 72-74 миң куб деп айтылып аткандын негизинде мына полный бул жерде расчет бар. Реконструкция эмес, бул жаңы строение болуп атат да, ошондо башка социалдык объекттерди подключать эткенге болот бул жердечи. Ошондуктан бул мурда эле мурунку созук менен өтүп кетиш керек болчу, биз үлгүрбөй калдык, ошондуктан ушул жака алып келип атабыз да. Азыр акыркы жылдары өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой жасалган бүт качественно болуп атат. Биз ошол департамент азыр таза суу биздин айыл чарба министрлигинин астына өткөндөн кийин абдан тыкыр карап атабыз. Ошонун негизинде бардыгы анализ да бар бул жерде. Бирок калктын санын өз үчүн анализин мен билбейт экенмин, бирок ошол кайсыл инфраструктура соц объекттер подключать эткен бар бардыгы. Мен анда Жаныбек Калканович, азыр көрүп чыктык ошо сиздердин отчетту. Урматтуу депутаттар, кесиптештер, мен учурдан пайдаланып ошо сиздерге өтүнүп кетет элем ушул проектини колдоп берүүнүн 3 фазасын. Себеби бул аба менен сууда эң керектүү биздин ушул станцияны ишке киргизишибиз зарыл. Бирок мен дагы ошо Кулей Кожокулов эжеке кошулуп кетет элем. Биринчи, экинчи фазадагы отчетту так кылып туруп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Себеби 3 фаза башталардан мурун өзү биринчи менен экинчи фазасы сапаты кандай болуп ишке ашты, ошолор жөнүндө азын олук бир сер айтышыңыздар керек да. Анан мен айтып кетет элем да, мисалы мына Арабан тарапта курула турган дагы чоң производственный өзүнчө парк курулуусу пландаштырылып жаткан ошолар мэр тарабынан. Ошолордун бардыгына дагы чоң объекттерге саркынды сууну тазалоочу станциясыз ишке ашпайт, билесиздер да. Ошондуктан ошо батыраак, сапаттуу ишке ашырыңыздарды каалап кетем. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Рахмат, Салтанат Абдуллаевна. Кийинки сөз Шайырбек Кыдыршаев сизде. Менде суроо деле эмес, менде сунуш. Жаныбек Калканович, бул мына жогоруда мен коллегаларым айтып кеткендей эле өтө актуалдуу маселе болгондуктан, биздин экинчи борбор шаарыбыз болгондуктан, азыр экинчи окууга келип атат да. Ушул жылдын аягында болуп атат. Үчүнчү окууну да кошуп койбойсуңарбы? Себеби дегенде азыр келишимдерди түзөсүздөр, антип ушу кагаз иштери бүткүчөктү эле жаз болуп кетет. Ошо үчүнчү окууну дагы бир эле карап койгон болсок, ошондо эме деле болуп калат да. Иш, мына курулуш иштери башталыш керек да. Анан кийин үчүнчү окууга алып келип, анда мына жылдын жарымына барып калат да. Ошон үчүн үчүнчү окууну деле кошуп коюңуздар. Себеби дегенде бул жерде эми толуктоо же өзгөртүү болбойт деле да. Биз ратификация болуп аткандан кийин бул мыйзамдын проектиси эмес. Ошон үчүн экинчи, үчүнчү окуу кылып койгонубуз жакшы болот деп сунуштап атам, Элдар Нурланович. Ушинтип эле бир чечип коюш керек. Себеби ратификацияларды буларды кармабаш керек, байлабаш керек да. Тездетиш керек. Эми ошондон эми азырына жылдын аягында биз тездетип каалоо берип койсок, калган иш кагаздарыны, келишимдерди өзүңүздөр түзө берет да. Рахмат, Шайырбек Кыдыршаевич. Кийинки сөз Бурун Кушбековна сизде. Рахмат, Элдар Нурланович. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, жыйындын катышуучулары, Жаныбек Калканович. Бул ишти ким жүргүзөт? Сапатын көзөмөлдөп жакшы кылып кабыл алып аласыздарбы? Анан албетте жакшы проект, ошко керектүү нерсе. Биз кабыл алып беришибиз керек, кечиктирбей. Жакшы болуп ишке ашып кетүүсү керек. Анан ошол кредит кайсы суммадан төгүлөт кайра? Бул жерде Бурун Кушбековна азыркы учурда мына акыркы учурларда алынган тендердин баары таза өтүп атат. Строительство таза болот. Эгерде таза эмес, начар болсо, алар өзлөрүнүн башы менен жооп берип атат, жооп берет. Бул жерде биз муну дагы аябагандай так карап атабыз.
Эми бул жерде грантовый соглашение бул. Грантовый соглашениеде ошонун анан кийин ошол шаардын өзүлөрү төлөйт муну. Жана калкан уруксат болсо. Кечип коюңуз, грантовый соглашениянан 1% негизде деп те турат го, кайра. Саламатсызбы, бурунку. Кечире, сиз биринчи сөз суразаңыз, анан кийин биз берсек жооп бересиз. Берели сөз? Рахмат, түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Урматтуу депутаттар, дагы барбы суроолоруңуздар? Анда, урматтуу депутаттар, бул жерде Шарбек Кыдыршаевич сунуш берди. 3 окууда кылайлы деп, бирок тилекке каршы бул кредиттик келишим болгондон кийин биз 3 окууда өткөрө албайбыз, бирок биз кезексиз жыйын өткөрүп, буну болсо кабыл алганыбыз жакшы болот. Эмне дегенде, Ош шаарында дагы бул өтө көйгөйлүү маселе. Чыныгында ал жерде бир эле баягы гиктердин үйлөрү эмес, центрде көп эле биздин жашоочулар, мына Оштун жашоочулары дагы деле ушул эме кошула элек, канализация кошула элек. Ошондуктан бул жердин жаны калканыч. Сиз өзүңүз буну жакшы контролдоп, сапаттуу кылып, канча мүнөттө бүтүрөсүңүздөр ушул проектти? Проекттин өзүнүн барбы проектиси? Бардыгы даяр, азыр уруксат берип койсоңуздар, ошол Жанышбек өзү сүйлөп койсун, ошо келиңиз, сизде сөз. Рахмат чоң. Проекттин мөөнөтү 3 жыл берилген, 3 жылда аткарылып бүтүш керек. Проектирование курулушу менен бирге. Андан тышкары бул жерде заказчик болуп Ош мэриясы менен Ош водоканал чыгат. Алар заказчик болот, бирок белгилей кетчү нерсе Бишкек менен Ош шаарында ошо инженер ВК деп коет, эң күчтүү адистер болгондуктан Бишкек и Ош шаарларында бул долбоорлор дайыма ийгиликтүү өтөт, надзорлор күчтүү болот. Биз жактан дагы көзөмөл болот. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, суроо жок болсо, анда добушка коем, добуш бериңиздер. Бардыгы макул, каршы жок. Экинчи маселеге өтсөк, сиз отуруп берсеңиз болот. 2024 жыл үчүн Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту уксак. Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары Аманбаев Үмүтжан Маминович. Бул жылда, Бул акырында кылганбыз. Бул акырында. Азыр 4-нчү маселеге. Сөз. Кечиресиздер, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасынын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуунун долбоору Кыргыз Республикасынын башкы прокурордун орун басары Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, сизди чакырат элек. Келиңиздер. Урматтуу депутаттар, сиздерди Жогорку Кеңештин 8-чи чакырылышынын депутаттары болуп шайланып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Урматтуу Элдар Нурланович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү жана катышуучулар, кылмыш жаза процесстик мыйзамдардын жана Кыргыз Республикасынын катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдердин жоболоруна ылайык Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы кылмыш сот өндүрүш чөйрөсүндө эл аралык кызматташтык боюнча Кыргыз Республикасынын келишимдик укуктарын жана милдеттемелерин ишке ашуурда, ошондой эле тийиштүү мамлекеттер аралык макулдашууларды жана келишимдер түзүүдө ыйгарым укуктуу орган болуп саналат. Ушул маанилүү милдеттерди ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамы, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламентинин талаптарына ылайык Пакистан Республикасы менен соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуунун долбоорунун тиешелүү иш кагыздары менен сиздердин карооңуздарга жиберилген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Пакистан Ислам Республикасы Түштүк Азиянын маанилүү мамлекеттеринин бири болуп, аймактык жана глобалдык эл аралык мамилелер системасында стратегиялык мааниге ээ орунду ээлейт. Пакистандын түштүк, борбордук жана батыш Азиянын кесилишинде жайгашкан геосаясий абалы, ошондой эле региондук коопсуздук камсыз кылуу жана транзиттик транспорттук байланыштарды
өркүндөтүү ролу бул мамлекетке эл аралык саясаттын архитектурасына өзгөчө салмак берет. Ядролук держава жана эң таасирдүү ислам өлкөлөрүнүн бири катары Пакистан, Бириккен Улуттар уюму, Ислам кызматташтык уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана Түштүк Азия аймактык кызматташтык ассоциациясынын сыяктуу эл аралык институттардын олуттуу орунду ээлеп, тынчтыкты сактоо, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө, ошондой эле трансулуттук кылмыштуулукка каршы аракеттерде активдүү катышып келет. Пакистан салттуу түрдө улуттуу саясий жана экономикалык потенциалга ээ болуп, Афганистанда жалпы Түштүк Азия жана ислам дүйнөсүндө жүрүп жаткан процесстерге таасир этет. Өлкөнүн коопсуздук, транспорт жана энергетика тармактары менен байланышкан регионалдык интеграциялык жана инфраструктуралык демилгелердин ролун өсүп жаткандыгын эске алуу менен Пакистан Ислам Республикасы менен кызматташтык Кыргыз Республикасында үчүн өзгөчө мааниге ээ болуп бара жатат. Мындан сырткары Пакистан көп тараптуу эл аралык уюмдар чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын жакын өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Бул жагдай саясий, дипломатиялык жана укуктук тармактарда өз ара аракеттөөнү кеңейтүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзөт. Ушул шарттарды кылмыш иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү, адамдарды берүү жана соттолгон адамдарды которуп өткөрүп берүү сыяктуу маселелер боюнча эки тараптуу укуктук механизмдерди өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын узак убак мөөнөттүү кызыкчылыктарын жооп берет жана региондогу туруктуулукту бекемдөөгө көмөктөшөт. Консулдук укуктук кызматташтыктын алкагында 2025 жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын аймагында 14591 Пакистан жараны кирген, 15289 жаран чыгып кеткен, 8681 жаран катталган. Кыргыз Республикасында укук бузуулар жөнүндө кодексин 431 беренесине ылайык 2012 жаранга айып салынып, 672 жаран өлкөдөн чыгарылды. Учурда Кыргыз Республикасынын аймагында Ислам Республикасы Пакистандын 18 жараны соттолгондугу, алардын ичинде бирөөсү өмүр бою эркинен ажыратууга жазасын өтөп жаткандыгы маанилүү болуп саналат. Ошол эле учурда бар болгон маалыматтарга ылайык Пакистандын аймагында эркинен ажыратуу жайларында жаза өтөп жаткан Кыргыз Республикасы жарандары жок. Бул кыргызстандыктардын Пакистандагы абалы криминогендик жагынан салыштырмалуу коопсуз экенин көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын Пакистан Республикасындагы элчилигинин маалыматына ылайык 2025 жылдын 2-жарым жылдыгына карата консулдук каттоодо 191 кыргызстандык жаран турат. Алардын 120сы туруктуу, 71 убактылуу каттоодо. Каттоодо турган адамдардын олуттуу бөлүгү Пакистан жарандыгына турмушка чыккан кыргыз аялдары, алардын балдары, ошондой эле диний окуу жайларда билим алып жаткан жаш кыргызстандыктар түзөт. 2025 жылдын ичинде Пакистандын аймагында 46 Кыргыз Республикасынын жараны, анын ичинде 10 үй бүлө мүчөсү окуусун улантууда. Алардын дээрлик бардыгы медреселерде диний билим алууда. Алар башкача айтканда Джамия Бинори Алимия медресесинде, Ибн Аббас жана Аль-Аравия медреселеринде билим алышат. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы менен Ислам Республикасы Пакистандын ортосунда азыркы учурда соттолгон адамдарды өткөрүп берүүгө байланыштуу маселелер жөнгө салчу келишимдик укуктук база жок. Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу тутуму мекемелеринде Пакистан Ислам Республикасы жарандарынын болушун, ошондой эле чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун социалдык маанисин эске алуу менен мындай укуктук базаны түзүү өз убагында көрүлгөн чара болуп саналат жана кылмыштык, адилеттүүлүк жана гуманитардык кызматташтык тармагында эл аралык практикасына толук ылайык келет. Ушуга байланыштуу тараптардын өз ара макулдугунун негизинде мамлекеттер ортосунда укуктук база түзүү максатында соттолгон адамдардын өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуунун долбоору иштелип чыкты. Аталган макулдашуу соттолгон адамдардын жаза мөөнөтүн андан ары өз жарандыгынын мамлекетинде өтөп берүү маселеси боюнча эки тараптуу кызматташууну жөнгө салат. Бул долбоордун текстери ички макулдашуунун алгачкы жол жоболорун толугу менен өтүп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Пакистан Ислам Республикасы боло турган мамлекеттик визитинин алкагында кол коюуга даярдоо максатында уюштурулгандыгын белгилейбиз. Келишимдин долбоору эки мамлекеттин кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматташтыктын андан ары чыңдоо максатында жалпы кабыл алынган эл аралык укуктар менен өз ара урмат көрсөтүү, суверенитет жана тең укуктуулук принциптерин сактоо менен Бириккен Улуттук уюмунун типтүү макулдашууларын жана конвенциялардын талаптарын эске алуу менен даярдалдыгын билдиребиз. Улуттук жана эл аралык мыйзамдардын алдын ала талдоонун жыйынтыктары менен макулдашуунун долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясына, учурда колдонуудагы мыйзамдарга жана Кыргыз Республикасынын катышуусу болгон эл аралык келишимдерге
карама каршы келбегендиги аныкталган. Ушуну менен бирге Кыргыз Республикасы менен Пакистан Ислам Республикасы ортосунда эки тараптуу макулдашууну түзүү терс социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерди алып келбейт деп эсептейбиз. Бул макулдашуунун ратификациялоо процедуралары Кыргыз Республикасы менен Пакистан ортосунда эл аралык мамилелердин керектөөлөрүнө ылайык келет жана анын жоболорун иш жүзүнө ашыруу укуктук чөйрөдө кызматташууну өнүктүрүү жана тереңдетүү үчүн таасирдүү шарт түзмөкчү экендигин билдиребиз. Жогорудагы баяндагандагылардын негизинде аталган макулдашуунун долбоору боюнча Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча коопсуздук жана миграция боюнча комитетине оң кортунду берүүңүздөрдү суранам. Рахмат Үмүт Нургазиевна. Келиңиз, Гүл Ахматкуловна, сизде сөз. Рахмат Турага. Үмүт айым, очень подробная у вас презентация. На самом деле, мне кажется, даже коротко сказать то, что Пакистан – это та страна, которая одна из первых признала независимость Кыргызстана. Это раз. Мы являемся еще в содружестве ШОС. Это два, это основные моменты. И то, что вы подписали такое соглашение, и вот сейчас вот мы рассматриваем его на согласование. У меня единственный вот только вопрос в статье 5, там, где отказ в передаче. Передача осужденного лица не может быть, то есть может быть отклонена, если осужденному назначена смертная казнь. Но это, наверное, касается только пакистанской стороны, правильно? Да, с обеих сторон. А может... Да. Нет, ну как с обеих? Да. У нас смертной казни нет. Пожизненное лишение свободы, да. Да, вот здесь вот, мне кажется, вам надо было или исключить, или сделать оговорку с учетом какой страны. Потому что у нас такого наказания нет. И я думаю, это будет правильно юридически, потому что это в одностороннем только получается порядке, Хорошо. а в самом соглашении так вот не прописывается, когда только интересы одной стороны. Правильно? Да, правильно вы отметили. Да, пункт Е, Ага. там, где написано «осужденному назначена смертная казнь». Это не должно Здесь, отражено, да? да, здесь сейчас мы пришли только на согласование, а мы с ратификацией отдельно придем, вот эти все моменты учтем. Ну, здесь вот самое основное, вы, наверное, это или исключите, Хорошо. или в редакционном плане Порядке мы поработаете. свое мнение. Да. А так я поддержу данное соглашение на согласование. Спасибо большое. Рахмат, Гүл Ахматкуловна. Шарбек Дышач, сизде сөз. Үміткан Нургазиевна, менде суроо жакшы макулдашууну алып келипсиздер. Ал жерде биздин кармалган жарандарыбыз, эгерде алардын мыйзамы менен биздин карама каршы жогоруда айтылгандай эле карама каршы келип калган болсо, кармалгандарды бул жерге алып келип соттоо биздин мыйзамыбыз менен каралабы или алардын мыйзамы менен каралабы, кандай болуп калат? Ошондой кээде алардын мыйзамында тыюу салынгандар бизде каралбай калгандар болуп калат эми. Карама каршылык болуп калышы мүмкүн кээ бир чөйрөлөрдө. Ал бир экинчи кошумча суроом бул башка эле мамлекеттерде мына биздин улан кыздарыбыз бардыгы көбү кармалып, мына Россияда бүгүн мен да бир жаранды юрисини кабыл аламын. Жаш кыз экен, 18 жашта экен. Ошол ата-энеси да жок экен. Ошол адамдардын эми тамак ашы шарты, алардын кармоо шарты кандай болуп атат? Ошол боюнча сиздер экстрадиция болгучакты кабар алып, бир өзүңүздөр бир алар менен бир эме кылып байланышып турасыздарбы? Биздин жарандардын канча жаран кармалды, ошолордун жашоо шарты кандай болуп атат, ден соолугу кандай болуп атат, ошолорго кандай шарт менен кармалып турат? Анан кийин экстрадиция болгондо кээде сиздерге терс жанагы каршы жооп дагы келип калып атабы? Жок, биз экстрадиция кыла албайбыз деп. Себеби дегенде мен эми мына бүгүн келген болсо, мен сиздерге кат менен кайрыламын. Ошол адамды, жаш кызды, 18 жаштагы кызды бизден ошол экстрадиция кылып бергиле, ошол Россия Федерациясы менен деп. Ошентип кайрылганыбызда сиздер кайрыласыздар тияка Россия Федерациясына. Ошондо сиздерге каршы пикир менен келип калбайбы? Ошону жооп берип койсоңуз. Рахмат, Шербек Дышач. Биринчи суроомузга жооп берейин. Биринчиге сиз туура белгиледиңер. Эгерде биздин менен алардын мыйзамы шайкеш келген учурда гана бири-бирибизге которобуз. Эгерде шайкеш келбей калса, эки тарап тең баш тартылып, аларды которгонго болбойт. Бирок мен өзүмдүн докладымда белгилегенде, биздин кыргыз жарандар өзүнүн жанагы патриоттуулугун, өзүнүн мыйзамды урматтап сыйлагандан көргөзүп жатабы деп айттык. Анткени алар бизде Пакистанда соттолгон биздин бир дагы кыргыз жараныбыз жок.
Экинчи сурооңуз боюнча перевод осужденный соттолгондорду Кыргызстанга которуу боюнча азыркы учурда соттолгон деле эмес, убактылуу кармоочу жайда тургандар дагы. убактылуу кармоочу жайларга да тургандарга биз эч кандай кийлигише албайбыз. Анткени ар бир мыйзамдын өзүнүн суверенитети бар. Башка өлкөлөрдүн мыйзамына, сотторуна бизге кийлигишөө мыйзам тарабынан тыюу салынган. Биз болгондо гана Сөзүңүздү бөлүп коеюн, кечирсиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Ошол убактылуу кармоочу жайда жылдап тура берет экен да. Алардыкы эми жанагы соту болгучакты. Же тездетип сотун карап бербейт экен. Сотун карап берип, бул ушунча жылга жанагы кесилди же башка болду деп чечим чыгарылбай жылдап туруп калышат экен да аларчы. Анан кийин бир нече жылдап туруп калгандар болот экен да. Ошого биздин мамлекет бир ошого көзөмөл алса болобу, алар менен бир тездетип бергиле, же болбосо ошону бизге жибергиле, биз өзүбүздүн мыйзамыбыз менен биз карап берели, чара колдоно алайлы десек болобу. Бизде эми единственный болгону баягы тышкы иштер министрлиги аркылуу гана баягы биздин жаранда чет өлкөдө кайсы жерде ошол посольство, консульство болсо, ошолор аркылуу гана алардын укугун коргоонго аракет кыла алабыз. Ал эми ишине, тергөөсүнө бизде эч кандай кийлигишүү толугу менен жол берилбейт. Биз баягы соттолгондон кийин гана, эгерде биздин мыйзамдар толук келсе, биздин ортобузда Кыргызстан менен Россия мамлекети жөнүндө сөз болуп атат. Бул боюнча бизде бардык маселелер чечилген, башкы прокурорлор менен бул макулдашуулардын баары бир нече жолугушуулар болгон. Азыркы учурда Россия Федерациясынан бизге баягы мурда соттолгон адамдар эч кандай тоскоолдугу жок эле которулуп келип атат. Убактылуу кармоочу жайдагыларды экстрадиция кылганга бизде мүмкүнчүлүк барбы жокпу? Жок, жол берилбейт. Алардын пока жыйынтыгы чыкмайын. Эгерде бир гана ошол жерде биздин жаран болсо, ошол кылмыш ишти Кыргыз Республикасында тергөө жөнүндө дагы бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар. Ошол боюнча кайрыла алабыз. Биз ошол тергөөнү биз өзүбүздүн мамлекетибизде тергеп, өзүбүз карап жыйынтык чыгарайлы деп экстрадиция кылып алып келсек болбойт. Болот, эгерде биз аны эми ошо жанагы жасаган кылмышына жараша болот да, ошол менен жана кат алмашуу болуп, келишимдердин негизинде ушундай жүйүлүү сүйлөшүүлөр жүргүзсөк дагы болот. Рахмат. Рахмат, Шарбек Кыдыршевич. Кийинки сөз Жылдыз Кочкоралиевна сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү комитеттин катышуучулары, жыйналыштын катышуучулары, Үмүткан Нургазиевна, саламатсызбы? Мен бул макулдашуунун долбоорун колдоймун, бизге керектүү макулдашуу. Экинчиден, сизге суранычым бар. Бизде ушул Россиядан экстрадициялоо боюнча Азизбек кызы Азия деген кызга, өзүңүзгө жазып алсаңыз сизден сураныч. Жогорку соттон токтом чыккан экен март айында, бирок бүгүнкү күнгө чейин которулуп келине элек. Башкы прокуратурада турат экен, эмнеге билбеймин. Себеби токтом чыккандан кийин сиздерде эң көбү 4 ай 5 айда болуш керек эле, бирок аябай чозулуп кеттир. Канча да жаш кыз, 2004-жылкы кыз экен. Ушул кызыбызды батыраак бул жакка которуп келүү боюнча көмөктөшүүңүздү суранат элем. Сөз түрдө көмөктөшөбүз. Рахмат, Жылдыз Кочкоралиевна. Кийинки сөз Рысбек Исламович сизде. Рахмат, Элдар Нурланович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйында катышуучулары, урматтуу Үмүткан Нургазиевна, аталган макулдашууну колдойбуз. Азыр мына айтып кеттиңиздер, 18 жаран Пакистан Ислам Республикасынын жарандары бизде соттолуп абакта отурат. Булар кайсыл кылмыштын курамы менен соттолгон булар? Эми өзүңүз билесиз, Пакистан Ислам Республикасында ар кандай диний агымдар көп да. Ушу боюнча кыскача айтып кетсеңиз. Мен өзүм белгилеп кеткендей, баарыңар кызыгат болушуңар, жана өмүр бою эркинден ажыратылган деген бул насильственный же сексуального характера жана адам өлтүрүү боюнча 2012-жылы соттолуптур. Ошол Пакистандын жараны. Калган кылмыштары көбүнчөсү 70-75% булардын жабырлануучулары өздөрү между Пакистанда ошо граждандардын арасында болгон окуя экен. Калганын көпчүлүгү бизде көбүнчөсү эле жана алдоо, урдоо ушундай кылмыштар экен. Көпчүлүк 75% ошо жабырлануучулар өздөрү эле болуп эсептелишет экен. Баягы бул жана чогуу жашаган общежитияларында ар кандай кылмыштар болот экен. Мисалы үчүн анчалык оор эмес жаракат келтирүү, наркотикалык каражаттарды даярдоо, грабеж бирөө бар экен. Жанагы насильственный действие сексуального характера деп атабыз, ошол боюнча бир кылмыш бар, пожизненное наказание алган. И ошондой эле мыйзамсыз миграцияларды уюштуруу. Көпчүлүк ушул кылмыштар.
Рахмат. Анан Үмүткан Нургазиевна биздин кесиптештер абдан орчундуу маселени айтып кетти да, Россия Федерациясында бир топ биздин жарандар абакта ар кандай кылмыш менен, подстава менен камалып жатат. Ошолор боюнча эртерээк биздин мамлекетке которуу боюнча сиздерде каттар бар. 7-сазыкта да каттар менен кайрылганбыз. Ушул иштерди эртерээк жандандырып, биздин абакта жаткан жарандарды которсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат, Рысбек Исламович. Кийинки сөз Бурун Кушбековна сизде. Рахмат, Эльдар Нурланович. Үмүткан Нургазиевна, азыр өзүңүз айткандай, бизде 18 киши абакта жатат экен. Анан биз эгерде азыркы соглашениеге кабыл ала турган болсок, булар бизди мамлекетке кайра өткөрүп берет Пакистанга деп, кылмыш иштери кайрадан көбөйүп кетпейби пакистандыктардын арасында? Ошондой мнение формироваться этип калбайбы ал жарандардын арасында? Эми ар бир мамлекет өзүн өткөрүп алуу жөнүндө ар бир мамлекет өзү самостоятельно чечет. Алардын азыр мен айткандай 18 жаран соттолгон. Бул соттолсо эле мунун баарын өткөрүп беребиз деген гарантия жок. Анткени биз ар бир инсан, ар бир соттолгон адам боюнча алардын иштерин толугу менен изилдеп чыгып, биздин мыйзам, алардын мыйзамы менен шайкештигин карайбыз. Берилген жазалары окшош болгон учурда гана беребиз. Эгерде алар өздөрүнүн жаранын алабыз деп мыйзамдар туура келсе, бергенге эч бир бизге тоскоолдук жаратпаш керек. Алардын өзүнүн, ошол мамлекеттин өзүнүн чечими болуп эсептелинет. Анан мисалы үчүн алар өткөрүлүп берилгенден кийин ошол кылмышкерлер ал жакта алардын тагдыры кандай болду, кандай наказание алып жатат дегенди биз билип турабыз. Биздин келишимде азыр биздики болгону гана макулдашуу, мен ратификация мыйзам алып келгенде ошол жерде ар бир статьяларында нормалар көрсөтүлөт. Алар бизге 6 ай сайын булардын кандай жаза өттү, качан, канчада жылдан канча убакыттан камактан чыгарылды, келтирилген зыяндар төлөндү, ошонун баардыгы боюнча бизге маалымат берип турат. Эгерде бизге жакпай калса алардын иш аракеттери, ошол боюнча биз мындай протестный сөзсүз принцип взаимность деген бар. Биз аны анализдеп турабыз. Эгерде алар биздин шарттарды аткарбай койгон болсо, кийин жарандарын биз болгону баягы кийинки соттолгон жарандарын бербей кою, өткөрбөй кою жана шарттарды көрсөткөнгө толук мүмкүнчүлүк, укугубуз бар. Рахмат. Рахмат. Шербек Рашевич. Менде дагы бир акыркы суроом. Бул ушул келишимде соттолгондорду гана өткөрүп берүү боюнча келишим болуп атат. Бул жерде изедө жүргөндөрдү келишим ушул жерге кошуп койсо болобу? Биздин жарандар Пакистанда кармалса, изедө жүргөн жаран, ошону биз кайрап өзүнүн мамлекетке алып келебиз. Бар, бул келишимде каралат. Бул жөн соттолгондорду которгон өзүнчө, жанагы айып кылгандар издөө жүргөн сөз түрдө каралат. Ушул келишимде бар. Каралат. Рахмат. Рахмат. Үмүткан Нургазиевна, биздин урматтуу депутаттардын сунуштарын эске алып, ушул макулдашууга эмки келгенде сиз кошуп койсоңуз, сураныч. Урматтуу депутаттар, добуш бересиздер ушул макулдашууга. Бардыгы макул, каршы жок. Рахмат, Үмүткан Нургазиевна. Кыргыз Республикасы менен Япониянын ортосундагы киреше салыгына карата кош салык салууну четтетүү жана салык төлөөдөн качуунун жана баш тартуунун алдын алуу жөнүндө макулдашуунун долбоору чакырылган Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Асылкулов Искендер Эсенгелдиевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, сиздер Кыргыз Республикасынын 8-чи чакырылышына депутат болуп шайлангансыздар менен куттуктайм. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын менен Япониянын ортосундагы киреше салыгына карата кош салык салууну жоюу жана салык төлөөдөн качуунун жана четтетүүнүн алдын алуу жөнүндө макулдашуунун долбоору сунушталат. Аталган макулдашуунун негизги милдеттери болуп, бир мамлекеттин резидентин экинчи макулдашкан мамлекетти салык салууда басмырлоодон коргоо, салык салуудан качууга же макулдашуунун жобосун кыянаттык менен пайдаланууга жол бербөө. Ошондой эле компетенттүү органдар менен
маалымат алмашуу шарттарын түзөт. Ошондой эле бул макулдашуу республиканын экономикасына түз чет өлкөлүк инвестициялар тартуу каражаты катары каралып жатканын да белгилеп кетүү зарыл. Ушул макулдашуунун долбоорун талкуулоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду 2025 жылдын 6-8 октябрларда Бишкек шаарында өткөрүлүп, жыйынтыгы боюнча аталган макулдашуунун долбоору толугу менен макулдашылган. Жогорудагы баяндалгандардын негизинде макулдашуунун долбоорун жактырууңуздарды суранам. Статистикага кайрылсак, учурда Япониянын тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында 33 чарба жүргүзүүчү субъект катталган. 2004 жылдын ичинде 7 миллион сом тегерегинде салыктар төлөнгөн. Долбоордо жактырууңуздарды суранып кететилем. Рахмат, Искендер Сенгелдиевич. Кимде кандай суроо бар? Урматтуу депутаттар, Гүл Ахматкуловна, сөз сизде. Хорошее соглашение вообще. У меня вопрос только в одном. Какие у нас перспективы? Вот сейчас президент принял участие на саммите в Японии. У нас какие соглашения инвестиционного плана в перспективе? Примерно на какую сумму планируется? Как бы есть определенный такой анализ? То, что мы должны устранить двойное налогообложение, это, конечно, очень правильно. Это, опять же, в интересах инвестиционной привлекательности это делается. А вот у нас в перспективе, и сколько у нас на сегодняшний день компаний японских, да, и инвесторов в Кыргызстане? Гүл Ахматкуловна, как я сказал, в настоящий момент 33 компаний с участием инвестора японского капитала в Кыргызстане. Ну, в настоящий момент у нас активно идет самые работа. Крупные из 33, это вот какие, куда они, в какие области они вложили инвестиции? Вот я хотел бы, да, вот в основном виртуальные активы очень сильно между Кыргызстаном и Японией идет. Это виртуальные активы, да? Да, виртуальные активы. Даже со стороны Японии осуществляется, инвесторов Японии осуществляется работа по открытию банка в Кыргызстане с участием японского капитала. Ну и развитие вот в этом данном направлении работы. А в области здравоохранения, вот они нам оказывают очень много гуманитарной помощи, оборудование поставляет. Вот у нас неплохо работает группа дружбы, да, вот и работала группа дружбы межпарламентская с Японией. А вот в таких конкретных, в энергетическом секторе, транспортные, строительные, вот такие сектора реально есть, кроме вот виртуальных? Ну, Гүл Ахматкуловна, у нас в основном в перспективе вы как-то рассматривали парк эти высоких вопросы? технологий у нас. IT-индустрия вот в этом направлении. Работа идет. В этом направлении, да? IT-индустрия, парк высоких технологий. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы наши инвестиционные компании как бы более активно, наверное, поработали в этом направлении. Мне казалось бы, в вопросе именно здравоохранения было бы неплохо. Как вы думаете? Ну, сейчас если... Перспективы у нас какие-то вообще, какие-то планирования есть, нет? Ну, сейчас смотрите, если мы примем это соглашение, то сразу горизонты, конечно, будут расширяться. А какие-то перспективы, предварительные договоренности у нас естественно, есть? капитал будет приходить. Почему? Потому что... Потому что мы же, что скрывать, виртуальность это прекрасно, это 21 век, что скрывать, высокие технологии, искусственный интеллект. А вот вопросы реально, да, сектора? Ну, в этом направлении работа идет через агентство развития JICAR. Спасибо большое. Рахмат, Гүл Ахматкуловна, урматтуу депутаттар. Салтанат Абылдаевна, сизде сөз. Саламатсыздарбы? Та бир жолу менин суроом азыр Камбар ата бир кесип үчүн эң зарыл болгон көпүрөнү гранттык негизде алынып атпайбыкчы? Бул аябай керек макулдашууда. Мен ошо колдоп кетем жана ишиңиздерге ийгилик каалайм. Менин суроомду ушул сапаттуу курула турган көпүрөнү кайсы тарап курат? Кыргызстандын өзүнүн тендерге кимдер катышат?
Бул соглашениеде көрсөтүлөт. Салтанат Абдуллаевна, кечиресиз. Бул башка маселе болчу. Азыр мына 8-чи маселе болот. Ошондо айтсаңыз болот. Азыр бул буга тиешеси жок. Кечирим сурайм. Мен алдыга чыгып кеттим. Иштеке эмес. Мен колдойм. Ооба. Азыр берки маселеге келгенде ошо тактайлы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда суроо жок болсо, сиздерди добуш бериңиздерди суранат элем. Ушул макулдашуу боюнча бардыгы макул, каршы жок. Чоң рахмат, урматтуу. Искендер Эсенгелдиевич, бара берсеңиздер болот. Кыргыз Республикасы менен Евразия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ош шаарынын жолдорун жакшыртуу долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашуунун кредиттик келишимдин жана грант берүү жөнүндө келишимин долбоору чакырылган Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Базаралиев Бекназар Токтосунович. Сизге сөз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Элдар Нурланович, урматтуу депутаттар, Ош шаарынын жолдорун жакшыртуу долбоору боюнча кыскача маалымат берүүгө уруксат бериңиздерди суранам. Ош шаары Кыргыз Республикасынын экинчи ири шаары болуп, өлкөнүн түштүк аймагындагы эң ири социалдык, экономикалык, маданий жана транспорттук борбор болуп эсептелет. Ош шаары аркылуу республикалык жана эл аралык маанидеги автомобиль жолдору аркылуу коңшу мамлекеттерди байланыштырган негизги ички жана эл аралык транспорт агымдары өтөт. Ош шаарынын туруктуу өнүгүшү бир гана өлкө үчүн эмес, бүтүндөй регион үчүн стратегиялык мааниге ээ. Ошол эле учурда калктын жана унаалардын саны көбөйүшү менен шаарда жол тыгындарын көйгөйү курч абалга келди. Борбордук көчөлөрдүн өткөрүү жөндөмдүүлүгү чегине жетип, жолдо жүрүү убактысы көбөйдү. Жол кыймылынын коопсуздугу жана шаардык чөйрөнүн ыңгайлуулугу төмөндөдү. Бул маселени системалуу чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Ош шаарынын мэриясы жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги менен биргеликте Ош шаарынын жолдорун жакшыртуу долбоорун демилгелеп, Евразия өнүктүрүү банкынан насыя жана грант алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыска мөөнөттүн ичинде макулдашууга жетиштик. Бул долбоор жалпы узундугу 3,2 километр болгон Бабараимова жана Шамшат көчөлөрүн реконструкциялап, 4 тилкеге чейин кеңейтүүнү, ошондой эле 2 ири эстакадалык көпүрө куруу иштерин камтыйт. Бул көпүрөлөрдүн биринчиси Масалиев жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишине, ал эми экинчиси Ак Буура дарыясы аркылуу эски базардын үстүнөн өтөт. Мындай чечимдин кабыл алынышы Бишкек Ош жолунан Ты кесилишинен Ош шаарынын борбордук жана батыш бөлүктөрүнө, анын ичинен жаңы борбордук базарга тоскоолдуксуз өтүүнү камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Долбоорду ишке ашыруу Ош шаарынын негизги магистралдарына болгон жүктү 50% чейин азайтып, жолдогу убакытты кыскартат жана шаардын туугундары менен конокторду үчүн ыңгайлуулукту жогорулатат. Долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2025 жылы Ош шаардык жолдору муниципалдык ишканасы тарабынан колдонуудагы ченемдерге жана эл аралык тажрыйбага ылайык иштелип чыкты. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2026-2028 жылдар аралыгына болжолдонуп жатат. Долбоордун жалпы наркы 19,3 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинен 15,39 миллион доллар кредит жана грант Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Ал эми республикалык бюджеттен 3,9 миллион доллар эсебинде кош каржылоо жүргүзүлөт. Насыя 15 жылга берилет, жеңилдик мөөнөтү 5 жыл жана пайыздык жени 1,2% түзөт. Бүгүнкү күндө долбоор бардык ички мамлекеттик процедуралардан өттү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин фискалдык жана инвестициялык саясат боюнча кеңешинин 2025 жылдагы 28 июлда токтому менен жактырылды. Бардык тиешелүү министрликтер жана ведомстволор менен макулдашылды. Евразия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр толук менен жүргүзүлүп, аягына чыкты. Учурда каржылык келишимди жактыруу жана ага кол коюу боюнча тиешелүү процедуралар башталды. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандардын негизинде жана Ош шаарынын жолдорун жакшыртуу долбоору социалдык жактан маанилүү
экономикалык жактан негизделген жана практикалык ишке ашырууга толук даяр экендигин билдирем. Ушуга байланыштуу сиздерден бул долбоорду колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроолору болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат Бекназар Токтосунович. Кийинки сөз Шарибек Кыдыршаевичте. Менде суроо Бекназар Токтосунович, азыр сиздерге чейин эле биз Евразия банк менен мына Ош шаарынын жанагы суу чарбасы боюнча жана келишим ратификацияны карадык да. Ошол жерде ал жерде 8 миллион 8,3 миллион евро берилип атат. А бул жерде 19,31 миллион кредит берилип атат. 15,39. Ошондо берки суу чарбасында кредити 48% болуп атат, а бул жерде сиздерде 73% болуп атат. А гранттык негизде 1,24% эле гранттык негизде болуп атат да. Эмне ушуну гранттык негизде кичине жогорураак кылсаңыздар болбойт беле? Бул ошол эле бир эле банк экен. Евразиялык банк. Евразиялык банк бул жерде 8,3 миллион сууга алып атат дагы, гранттык негизде 3 миллион алып атат. А сиздер бул жерде 19 миллион алып атасыздар дагы долбоордун жалпы суммасы. А бунун 1,24 гана немесин гранттык негиз алып атасыңар да, эмне мынчалык аз алып атасыңар деген? Шарибек Кыдыршаевич, Кандай айырмасы бар? Бул жерде биз алып аткан кредит жана насиянын жалпы суммасы 15 миллион 395 миң долларды түзөт. Бул алынып аткан каражаттын грантовый бөлүгүн пайыздык чен менен ала турган болсок 8%ды түзүп атат. Сиз туура айтып атасыз, 19 миллион доллар деп биз бул баягы бюджеттен дагы кошумча каржылоону дагы кошкондо жалпы долбоор 19 миллионду түзөт да. Эми бул боюнча биз Евразия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү менен бир нече жолу жолуктук. Негизи азыркы учурда көпчүлүк банктар ушундай практикага өтүп баратат. Ошо грантовый бөлүгүн мүмкүн болушунча азайтууга же болбосо Кыргызстанга башка банктар уже бербейбиз деген сөздөрүн ачык эле айтып келатат. Ошондуктан биз максималдуу түрдө сүйлөшкөн, макулдашылган цифра ушул болуп чыкты да. Бул ар бир министерствонун өзүнүн жанагы сүйлөшүүсүнө жараша болот. Евразиялык банк ошол эле банк болуп атат. Мына Минсельхоз гранттык негизде 3 миллион алып атат, а сиздер 1,24 гана грант алып атасыңар да. Ошондуктан өзүңүздөрдүн сүйлөшүүңүздөргө жараша болот алчы. Анан кийин бир эле банктан. Ошону карап койсоңуздар болмок экен, себеби дегенде белки Минсельхоздук суммасы аз, бирок гранты көбүрөөк. Сиздердин суммалары көп, грантыңар аз болуп атат. Ал бир. Анан кийин экинчиден акча кайсы жака түшөт ушул акча? Сиздердин түздөн түз шотуңарга түшөбү же Минфинге түшүп, сиздер дагы Минфинден ошо бөлүп аласыздарбы? Ар бир айда 2 миллиондон 3 миллиондон алып отуруп, мына азыр негизи айтсам, мына Минфин дагы бар, жооп берсе болот. Бир нече ишкерлер ошо Минтранска жол куруп берип, тендеринен өткөзүп, жол куруп берип коюп, акчасын ала албай отурушат да. Бир 7 миллиардка чейин, мен жалган айтпасам, ошо 7 миллиардка чейин Минфин сиздерге акчаны которбой атат азыр. Жылдын аягы болуп калды, мына бир жума калды жылдын бүтүшүнө. Дагы деле ишкерлер жылдап күтүп отурушат. Жылдын башында кылып койгон жолдоруна, асфальттарына, асфальт заводдор, битум алып келип бергендер, ошол жеке ишкерлер өзүнүн акчасын ала албай отурушат да. Эгерде ошону Минтранс менен кылбастан башка багытта иштеген болсо, алар бир нече жолу айландырып, ошо жеке ишкерлер ошол акчасыны биринчи пайда көрмөктө. А сиздерге ошол асфальтты кылып берип коюп, же болбосо битумду кылып берип коюп, азыр жылдын аягына чейин сиздердин эшигиңиздерди каккылап, акчасын ала албай дагы деле отурушат. Ушул боюнча кандай болот? Ушул акча каяка түшөт? Ким бөлүштүрөт ушуну? Шарибек Кыдыршаевич, бул жерде мына Алмаз Кушбекович бул жакта экен, жооп берип койсоңуздар. Алмаз Кушбекович, мына сизге как раз суроо, мына ушул гранттык, ушул кредит кайсыл жака түшөт? Сиздер буну дагы ушу майдалап бересиңерби, же бир өлчөм эле берип коесуздарбы? Ал бир. Экинчиден, бюджетке мына Минтранска быйыл 50 миллиард бөлүндү беле?
ошолордун 7 миллиардыны азыр жеке ишкерлер өздөрү ала албай атат. Азырчы жеке ишкерлер ала албай отурушат. Минтранстын эшигин каккылап отурушат. Минтранс сиздерге кат жолдоп, кагаз эле ташып калышты да. Ал акчаны качан кайтарып бересиздер? Силер ошо ишкерлерди колдошубуз керек деп биздин мамлекет жетекчибиз канча какшап айтып атат сиздерге. А сиздер болсо ишкерлерди ошентип кайрадан бууп коюп атасыздар да. Себеби алар жолдорду салып берип коюп атат. Минтранс айтат, сен жолду салып берип кой бер, биз акчаны которуп беребиз дейт. А бирок аны жылдап которуп келдит да. Ал сиздердин негизинде. Сиздерден бюджет Минтранска бөлүнө турган акчаны силер бөлүп бербеген үчүн болуп атат да. Ошону качан бөлүп берип коесуздар? Кандай болот? Айтып бересиз. Урматтуу Элдар Нурланович, Шарук Дашевич, биринчиден айтып кетейин, бул эки ар кандай банк азыр айтып атканчы. Бул Ябыр, это и жана ЕБРР. Ошондон эки институттун финансисттин шарттары бөлөк. Ошондон айырмасы бар. Экинчи жагынан бул каражаттар ушуна келиши менен республиканский бюджетке түшөт. Түздүнүс. Анткени бул мамлекеттик карыз болуп эсептелинет. Андан кийин кандай каржылайт? Мына исполнительный агентстволор отчету ошо институтка тапшырат. Ошо институттар карап чыгып, анан ошо заявка негизинде анан каржылайт да. Биз Минфин тараптан бир кандайдыр бир программа госинвестициянын кармаганга эч кандай укугубуз жок. Сиз айтып кеткен карыз мына бюджетте 8 миллиард деп атасыз. Мен бүгүн абзаттар менен сүйлөшүп, министр транспорт менен. Чын айтканда туура, жылдын аягына чейин бул пландалган аягына жете турган объемдор өзү деле билбептир алар, Минтранс. Ошондуктан бюджетте бул каралган эмес, бул суммалар. Биз мына жылдын аягына чейин азыр өзгөртүүнү киргизип, мына урматтуу депутаттар силерге сунуш беребиз. Ошо Минтранска жалпы санда кошумча где-то 3 миллиардтай карап берип атабыз, башка чыгымдарды азайтып. Бүгүнөн баштап баарын акырындап жаап атабыз. Бул негизи мындай подход, мында алдын ала бизге алдын ала бере турган планын канча объемун аткара турганда кечип берип атканда ошол себептен болуп атат да. Анан биз Минфин кармап эшке бербеген ал кичине туура эмес. Кечиресиз, мен Элдар Нурланович кечирип коесуздар, урматтуу коллегалар кечирип коесуздар. Биз кичине бир бурулуп кеттик, но бирок дагы ушу тактоого туура келип атат. Азыр Алмаз Кушбаковичтин айткан сөзүнө. Алар ишти берип бүтүргөнүнө жарым жыл, 1 жыл болуп калгандар ала албай атат. Мен сизге кече ноябрда бүтүргөндөр планын сизге тапшырды деп аткан жокмун. Ал сиз жанагы бул планда каралган эмес деп. Каралган, например, 1 жылына бир 30 миллиард каралган болсо, же 40 миллиард каралган болсо, силер 2 миллиард эле бөлүп берип коюптасыздар. Анын негизинде сиздер ошол 30 миллиард каралган болсо, бир жок дегенде бир 10 миллиард, 20 миллиардыны которуп берип койбосоңор жылдын башында эле алар ошого карап туруп битумун алып алат. Азыр битумун алып алат 30 сомдон кышкы мезгилде. Анан кийин сиздер аны майдалап 2 миллиондон, 2 миллиардтан, 3 миллиардтан, 5 миллиардтан берип отуруп, жайында сентябрда бересиздер 60 сом болуп калганда битум. Мына ошондо айырма болуп атат. Эки эсе кымбат болуп калганда берип атасыздар акчаны силерчи. Ошону эми бул бюджетте каралып турган маселе болчу, эми сиз өзүңүз айтып калганда мен сизге айтып коеюн деп атам да. Мына сиздердин өзүңүздүн шалакы ишиңизден болуп атат. Ошондуктан сиздер өзүңүздөр ушуну жанагы искусственный тормоз кылып атасыздар. Ошону карап мен буну чын айтып кетейин, мына заявка негизинде биз берип атабыз. Аягына чейин айтып коеюнбу? Ошондуктан сиздер ушул мына азыркы келишимди дагы акча түшөрү менен бүт баардыгын ушуларга бөлүп берип, жанагындай майдалабастан ишти убактысында бүтүрүш керек. И берки бюджет боюнча маселени анан кийинки бюджетте карап сүйлөшөбүз дагы. Рахмат, Шербек Дашевич. Кийинки сөз Салтанат Абдулдаевна. Урматтуу Бекназар Токтосунович, азыркы сиздер алып келген проект, бул абдан колдой турган проект, анткени Ош шаарында акыркы 8-9 айт ичинде көрүп атасыздар, башка курулуш тармагы эле эмес, жол тармагында да чоң өзгөрүүлөр, абдан чоң иштер жүрүп жатат. Жыл сайын бир 7-8 километр жол жасалса, ушул эле жылы 7-8 айдын ичинде 100 километрден ашык жол жасалды да. Бул деген 5-6 эсе
көп. Азыр сиздер алып келген проект боюнча мына дагы 3,2 километр жол жасалса, негизги эң актуалдуу болгон жолдордун иши бүтүп калат экен да. Менин бере турган суроом ушунча мэрия тарабынан, Ош шаар мэриясы тарабынан өзү жасалган 100 километрден ашча жол, азыр сиздер алып келген бул проект, эгер объездной жолду салбасак, айланма жолду салбасак, мына 40 тонналык чоң габариттүү грузовой машиналар өткөндө кайра талкаланып атат. Ошондуктан мен мына Минтранс тарабынан азыр эле Шайырбек Кыдыршаевич айтып атпайбы, ошол проекттерди караганда сиздер суммасы чоң, бирок иши аз болуп атат суммасы депчи. Ошону кошсоңуздар, мен да сунуштап кетет элем. Минтранс менен Ош шаар мэриясы тарабынан бир нече жолу сүйлөшүлгөн да, объездной жолду салбасак, Онадыр, Кеңсай, Нокатка өтө турган жолду. Кайра эле ички жолдордун баары талкаланат, кайрадан ошол кеткен сумманы бекер кеткен акча болот да. Бул стратегический чоң шаар, стратегиялык Тажикстан, Кытай, Өзбекстан аркылуу бүт соода экономикалык процесстин баары ошол жерде жүрөт. Ошого мен суроом да, мына кийинки өзүңүздөрдүн Евразийский банк развития болобу, башка банктар болобу проектиде биринчи кезекте айланма жолдун проектин бүтүрүшүңүздөр керек. Барбы ушул долбооруңуздарда? Саламатсыздарбы? Урматтуу Салтанат Абдулдаевна, туура айтып атасыз. Ош шаарынын азыр кайтып аткан көчөлөрү жана көпүрөлөр Ош шаарынын ички жолдоруна кирет. Бирок бизге Ош шаарынын кайрылуусу менен эл аралык донорлор менен иш алып баруу максатында бизден бир жагынан айтсак жардам иретинде кайрылышкан. Ошол банктар менен сүйлөшүү жүргүзүп, ушул кредит тартып берүү боюнча биз аны туура көрдүк. Жардам катары биз ушул бир топ донорлор менен иш алып барып, анан Евразия өнүктүрүү банкы ушул долбоорго кызыккандыгына байланыштуу биз алар менен кыска мөөнөттүн ичинде сүйлөшүүлөр жүргүзүп, жыйынтыгына келип отурабыз. Сөзсүз түрдө бул эстакадный көпүрөнү, анан ошо көпүрөгө жакын жайгашкан бул центральный жол болуп атат. Центральный жолду 4-6 тилкелүү кылалы деп уже долбоорлорду буга чейин сүйлөшүп, уже такташып чыктык. Экинчи маселе, Ош шаарынын айланып өтүүчү жолу боюнча биз буга чейин долбоор иштелип чыккан. Бир топ каржы институттары менен да сүйлөшүлгөн. Ислам өнүктүрүү банкы каржылоо боюнча өзүнүн жакшы оюн билдирген. Бирок азырынча бул проектини 1-2 жыл токтотуп турууну боюнча азыр алардын сунушу келип түшкөн. Ошол эле учурда биз буга чейинки иштелип чыккан ТО проектный документтер 2 тилкелүү жол деп каралган болчу. Биз азыр кайрадан эсептеп чыксак, ал объездной жолду 4 тилкелүү кылып курууга мажбур болуп атабыз. Ошондуктан биз азыркы учурда проекттик документти кайрадан иштеп чыгып атабыз. Ошол эле учурда банктар менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал биз үчүн эң приоритетный проектлердин арасында азыр биринчи орунда турат. Ушул мына келе жаткан жылы биринчилерден болуп киргизсеңиздер жакшы болот эле. Анткени буга чейинки салынган жолдордун баардыгы талкаланат. Эң зарыл маселе. Рахмат, Салтанат Абдулдаевна. Кийинки сөз Гүл Ахматкуловна сизде. Рахмат, дорога. У меня, наверное, сегодня у мэра города Ош праздник, да? Сегодня два таких важных соглашения: вода и транспорт, и дорога рассматриваем. И очень сложно сказать то, что это необходимо, вопроса даже не возникает. Но то, что это будет бремя на нас всех, это, наверное, есть. Да? Это почему? Потому что каждое заимствование – это нагрузка на государственный бюджет. И это заимствование растет. И вот здесь вот министр финансов отметил о том, что он предлагает проработать механизм возвратности кредитных средств. Вот в своем как бы заключении вы это указали. Да, Алмаз Мурза? Вот вы здесь вот в своем заключении написали о том, что предлагаем проработать механизм возвратности кредитных средств. Что вы имели в виду конкретно в данном случае? Каким образом этот вопрос будет решаться? Да, сейчас очень хорошие проекты по платным дорогам, они самоокупаемые. Вот один из вариантов является такой.
Ну, механизм вы мне можете сказать? Он из чего состоит? Как вот вопрос возвратности этих средств, как вы будете прорабатывать? Ну, если платная дорога, это, естественно, это государственное партнерство может быть, или же определенная структура ходящего субъекта, который будет обслуживать, собирать плату и сам же обслуживать свой этот кредит. Ну, вы его как-то письменно проработали, какие-то условия поставили. Дело в том, что в соглашении ничего этого нет. Но вы при этом вы пишете об этом в заключении. Я поэтому говорю, что где-то оно уже не проработано, получается хорошая идея, правильно вы говорите, что вопрос возвратности, да, это, я же говорю, это все бремя лежит на нас всех. В принципе, этот вопрос надо решать в перспективе, потому что это требует определенных расчетов, где идет хороший поток машин, где действительно платежеспособность автолюбителей. В этом плане это в перспективе. Ну вот мы же должны это все урегулировать, это все прописать. Понимаете, мы сейчас берем деньги, дороги построят, а потом спустя какое-то время мы будем это прописывать, а почему мы не можем это сразу сделать? Это же требует на самом деле проработки. То есть мы когда берем, мы знаем о том, что мы должны вернуть, и как мы будем возвращать, и это все в соглашении должно быть прописано. Или хотя бы какой-то проект постановления правительства должно быть, да, по этому вопросу. Почему? Потому что я, например, считаю, вот говоря А, мы всегда должны говорить Б. Это хорошо. Мы понимаем о том, что мы не все можем за свой счет построить. Это прекрасно, когда наши города и столицы развиваются. Это вообще все прекрасно, замечательно. Но как мы будем возвращать? И мы должны это все прописать. Опять же, это должно быть научно обосновано. Вот почему меня и возмущает о том, что нету согласованности государственных институтов, то есть министерств, ведомств, вместе с Академией наук. Все время у нас целый пласт ученых и экспертов, которые могут четко, именно наших национальных, государственных экспертов, которые могут четко сказать, вот давайте вот здесь вот мы берем, вот мы построим, и будет следующий этап. Эта дорога будет четко платная, сумма должна быть, исходя из этого, ну то есть весь глубокий анализ, он должен быть. Понимаете? Мы не просто так вот должны ратифицировать соглашение, соглашаться, а мы должны четко знать, что это все будет возвратно. И мы все будем спокойно спать, народ наш будет спокойно спать. Я разрешить отвечу. А то вот получается, знаете, вот кажется, что берем, а на самом деле как мы будем возвращать? Да? Ну, во-первых, все это заимствование мы просчитываем. У нас сегодня платежеспособность хорошая, устойчивость долга тоже хорошая. Нам позволительно брать сегодня заимствование. Теперь, что касается самоокупаемости данных проектов. Не обязательно этот проект должен быть платным. Мэр может решить какой-то отрезок, уже готовый участок может это сделать. То есть это мы предполагаем и даем такую возможность. Так же, как вы говорите, ученых людей пригласить, обследовать город тоже, и уже из действующих дорог сделать определенные платные услуги. Конечно. Поэтому это так. Вот я, например, считаю, что очень хорошо вы так вот прям красиво, классически сказали. Я, например, считаю, что вот при рассмотрении таких серьезных соглашений мэры должны тоже присутствовать, чиновники должны присутствовать, они должны понимать о том, что следующий этап будет такой этап, да, что мы должны затянуть пояса, и мы будем вот так вот возвращать. То есть это все должно быть прописано. И я думаю, что в этом вопросе нам нужно будет всем министерствам, ведомствам поработать, да, над этим вопросом. Спасибо большое. Рахмат Гуль Ахматкуловна. Насчет того, что пригласить, да, это сейчас на данный момент соглашение, а когда уже к ратификации, мы тогда уже учтем все эти моменты, и надо будет, мы обеспечим, да, присутствие. Кейінгі сөз бұрын Құшбекұлына сізде. Рахмат. Мынау бізге берілген қағаздардың документтерде заключение на русском языке и первый абзац. В первом абзаце говорится об очистных сооружениях, а дальше идет: целью и задачей проекта является привести участок дороги в нормативное состояние и так далее. Мне кажется, ошибка, да, вышла? Посмотрите, пожалуйста. Аппарат. Чинек Анарбекович. Вот на русском. Здесь о дорогах говорится. И тут, смотрите, заключение и первый абзац. Очистные сооружения, а дальше уже идет о дорогах.
Урмушбек анда буну жыйындан кийин такташып алайлы өзүбүздүн немебизде. Минфинный заключение биздики эмес ал. Минфинный заключение. Ну, это ошибка, правильно? Минфинден сурап берсин. Мне все. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор барбы дагы? Анда ушул маселе боюнча добушка коем, добуш бериңиздер. Бардыгы макул, каршы жок. Кийинки сөз сиз кетпей турсаңыз. Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту менен байланышты жакшыртуу үчүн Бишкек Ош жолундагы Нарын дарыясындагы көпүрөнү реконструкциялоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен Япониянын өкмөтүнүн ортосундагы алмашуу ноталарынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети менен JICA Япония эл аралык кызматташуу агенттигинин ортосундагы гранттык макулдашуунун долбоору. Чакырылгандар Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Базарали Бекназар Токтосунович, сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу Элдар Нурланович, урматтуу депутаттар, сиздердин назарыңыздарда дагы бир гранттык макулдашуу боюнча сиздердин карооңуздарга киргизип атабыз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги 2014 жылдан бери Япониянын JICA агенттиги менен биргеликте Азиялык автожолдордун Сарес, Трасека жана Транскаспий эл аралык маршрутундагы коридорлордун курамына кирген Бишкек Ош унаа жолунун мисалында табигый кырсыктарды башкаруу боюнча атайын иштерди жүргүзүп келүүдө. Бул болсо бүткүл Сарес аймагынын экономикалык өсүшү үчүн чоң мааниге. Япониялык адистер менен биргеликте Бишкек Ош унаа жолунун текшерилип чыгып, жүргүнчүлөрдүн жана жүк ташуунун коопсуздугуна жана үзгүлтүксүзлүгүнө коркунуч туудурган 27 участок аныкталган. Жол бөлүктөрүнүн техникалык абалын жакшыртуу, транспорттун коопсуздугун жана үзгүлтүксүзлүгүн камсыз кылуу максатында бир топ чаралар көрүлдү. JICA грант каражаттарынын эсебинен буга чейин Көкарт дарыясына көпүрө курулду. Көчкү булак Чычкан Капчыгайында Көчкү булак кар көчкү коркунучу болгон бөлүгүндөгү жолдун 246 чакырымында узундугу 460 метр болгон жабык типтеги галереяны да куруп беришти. Андан кийин Төө ашуу жана Ала бел ашууларындагы кар тосмолору жана багыт көрсөткүчтөр орнотулду. Бүгүнкү күндө Бишкек Ош жолунун 400 чакырымында өтө жеңилдетилген насыя каражаттарынын эсебинен туннелдин курулушу да жүрүп жатат. Урматтуу депутаттар, JICA менен кызматташуусунун алкагында Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту менен байланышты жакшыртуу үчүн Бишкек Ош жолундагы 315 чакырымындагы Нарын дарыясында көпүрөнү реконструкциялоо боюнча дагы бир долбоорду сиздин көңүлүңүзгө сунуштайбыз. Долбоорду JICAнын гранттык каражаттарынын колдонуп ишке ашырууну пландалып жатат. Учурдагы көпүрө 1972 жылы курулуп, азыркы учурда 50 жылдан ашык убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында жолго жана көпүрөгө түшкөн жүк бир нече эсеге көбөйүп, айрыкча акыркы жылдары физикалык эскирүүнү тездетти. Жана бүгүнкү күндө бул көпүрө өзүнүн ресурстарын толугу менен сарптап баратат. Белгилүү болгондой, материалдын чарчоосун болтуруу мүмкүн эмес. Жана курулуш белгилүү бир учурда жүк көтөрүү жөндөмдүүлүгүн тездеткен ылдамдыкта жогото баштайт. Бишкек Ош автожолунун 315 чакырымда жайгашкан учурдагы көпүрөгө параллель жана андан бир аз жогору Нарын дарыясына жаңы көпүрө курууга чукул муктаждык бар. Учурдагы көпүрө сакталып калат. Бул долбоор 53-86-53 өлчөмүндөгү 3 пролеттон турган жаңы көпүрөнү курууну камтыйт. Көпүрөнүн өтүү плиталары менен бирге жалпы узундугу 204 метр, ал эми ортоңку пролетту 86 метрди түзгөн мамычалар менен салынуусу пландаштырууда. JICA 3 миллиард 190 миллион Япон иена грант бөлүүдө, долларга айландырганда 20,4 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинде күтүлбөгөн чыгымдарды жабуу үчүн 152 миллионго чейин каражат каралды. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар,
Япониянын алмашуу ноталарынын долбоорун, Кыргыз Республикасынын алмашуу ноталарынын долбоорун, Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ортосундагы Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту менен байланышты жакшыртуу үчүн Бишкек Ош жолундагы Нарен дарыясындагы көпүрөнү реконструкциялоо долбоору боюнча гранттык макулдашуунун долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, бул гранттык келишим экен. Суроолор барбы? Суроолор жок болсо анда добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Баары макул, каршы жок. Бекназар Токтосунович, бара берсеңиздер болот. Анан биздин урматтуу депутаттардын сунуштарын дагы эске алыңыздар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул жерде мына ар кандай маселелер калды, ошону карап, андан соң мына бюджеттин отчету боюнча жана 2020-28 жылдын пландык бюджет боюнча жабык түрүндө, жабык эшик түрүндө биз карайбыз. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, ар кандай маселе 2026 жылга КМШга катышкан мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын акчалай өлчөмүн бекитүү жөнүндө, экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айрым токтомдорун күчүн жоготуп деп тануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Урматтуу кесиптештер, сиздерге материал таркатылган. Добушка кое берсем болобу? Анда добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Баары макул, каршы жок. Анда эмесе биздин акыркы маселе бул жабык эшик каралат. Урматтуу аппарат, камсыз кылыңыздар.